1981-жылы каракчылык жана уурулук үчүн түрмөгө камалган. 1990-жылы абактан бошотулгандан кийин Санкт-Петербургда хот-дог сатуучу болуп иштеген. Бирок 1997-жылы ал эң мыкты ресторанды иштетип, кирешелүү тамак аш тейлөө келишимдерди утуп алган. Бул жогорку байланыштарды түзүүгө шарт түзгөн. Пригожин атүгүл дүйнөлүк лидерлерге жана Путиндин өзүнө дагы ашпозчу болгон. Пригожиндин ролу ашканадан сырткары жогору көтөрүлдү. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышында козголоң баштаган. Буга Пригожин катышкан. Ошол убакта ал патриоттордун тобу пайда болду. Кийинчерээк алар Вагнер батальону деген атка ээ болушту деп айткан. Андан соң Вагнер тобу Украинадан алыскы аймактарга чейин жеткен. Федералдык иликтөө бюросу Пригожинду 2016-жылы АКШдагы шайлоого кийлигишти деп айыптаган. Сирияда Вагнер согушкерлери өкмөтчүл күчтөрдү колдошкон. Жакында Вагнердин Африкадагы аскерий жана коммерциялык ишмердүүлүгү жөнүндө бир нече билдирүүлөр чыкты. Евробиримдик бул топту кыйноолор жана мыйзамсыз, негизсиз өлүм жазасына тартуу жана өлтүрүүлөрдү кылды деп айыптады. Анан Украинада согуш башталды. Путин Украинага басып киргенде Пригожин жана анын жоочулары чакырылган. Бирок вагнерчилердин өлүмү көбөйгөн сайын Пригожиндин ачуусу күчөдү. А дегенде ал ачуусун видео, кийин кыска убакытка созулган козголоң аркылуу айтып чыкты. Козголоңдон кийин Путин козголоңчуларды жана чыккынчыларды айыптады. Бирок Пригожинге коюлган айыптар алынды. Ал камакка алынган жок. Эмне үчүн Путин Пригожинди жазалаган жок деген суроо салдык. Балким ал убакытты талап кылган иш болду.